Анан чөптүн буусуна биринчи күнү 10-15 мүнөт отурат. Экинчи күнү болсо 20-25-30га чейин барат. Үчүнчү күнү жарым саатка чейин. Мен кадимкидей жакшы болуп атам, мына тердеп атам. Мен буту колум устап, сууктан ооруйт элем. 2 күндө мага таасир эткен мен чоң сыймыктан отурам. Тамырлар көп, кан коюлуп турат сиздики. Бооруңуз мурдагыдан дагы кичине чоңоюп калган. Бирок бул болушу керек 2 күн, 2-3 күнгө. Уйкуңуз жакшы, ашказан. Белиңизди немелерин караш керек. Нерв сосуд баштыгы. 3 жашыман бери атамдын жанында чоңойдум да. 3 жашыман бери атам мен дары чөп берем. Атамыз элдик дарыгер. Атам да элдик дарыгер, Көбөков Султек деп нарында 84-кө келди, Кудайга шүгүр. Ден соолугу үчүн жакшы. Ошол атамдын эмгеги ушул жерде көп нерсенин баары тең ошол киши үйрөткөн да. Могу тамырды могул убактыласаңар болот деп баягы бизге багыт көрсөткөн ошол киши. Мен Көбөкова Сезим, Нарын районуна караштуу Эмгекчил айылында туулуп өскөм. Атам Көбөков Султек азыр 84-кө келип калды. Ошол атамдын окуучу кызымын, негизи мамам да дарыгер болгон. Тилекке каршы өтүп кетти. Эми ошол атамдын, мамамдын ошол немелерин калтырбай, дагы билбеген нерселеримди үйрөнөйүн деп ушул жолго аттандым да, ошо атам менен мамамдын эмгектери жерде калбасын деп. Бияк мен жолдошум, эми Кудайым ошо жолдош кылып бериптир. Азыр Кудайга шүгүр, мен каякта болсом, көп жерлерде ошо тоо таштарда чогуу чөп тергенге жардам берет. Анан бир баш, эки баш андан жакшы дейт го. Көп нерселерди ортого салып, экөөбүз кеңешип, кесип, анан бир жыйынтык чыгарып, дарыларды чыгарып, кеңешип чыгарабыз. Мен келинчегим Сезим ошо тамыр кармап көп адамдардын ошо ооруларын аныктап, неменен ооруйт, кантип айыктырыш керек, кандай жолдор менен, кандай багыттар менен дары чөптөрдү пайдаланыш керек, ошолорду аныктап отурган дарылап атат. Кудай буйруса, көп адамдар жакшы болуп айыгышты. Экөөбүздүн баш кошконубузга уже 8 жыл болуп калды. 8 жылдан бери аралашып келатам, жардам берип. Анан ошо ооруган адамдардын көбү айыккан, мен өзүм көп ооруп көрүп жүрөм да. Эми биринчи келишкенде, мисалы үчүн көбүнчө эркектер ошо простата оорусу менен оорушат да, аябайчы. Анан ошол кыйналып келишет, аппетити жок болот, бел ооруйт. Простата оорусу баягы заара кылдырып, түнкүсүн көп чыгарат ишке, анан бел уюй берет оорупчу. Анан кийин ошону биз дарылайбыз. Келинчегим айткан боюнча, парга салып этип, тагарсагына дары куюп, дары жаап, 3 күн дарылайбыз. 3 күндө эле ошо результат берет. Жакшы болуп, жана балалуу болгондор ошо балалуу болуп айыгып атышат да. Мен ошолорду өз көз менен көрүп, ошо күбө болуп жүрөм да. Сезим айткандай болуп, дарылаганымдын ошо результаттарын көрүп жүрөм. Көп кишилердин. Көбүнчө эми кандай десем, эми түрдүү оору келет да. Көбүнчө бул простата, женский ооруларын, жүрөк менен келишет. Бизде комплексный лечение да, организм бири-бири менен связанный болот. Бирок эми медицинада ар кайсыгы дарт менен келишет да. Биз ошол жерден бир эле жерин эмес, полный комплексный лечение кылып, бардык органдарды дарылап чыганга аракет кылабыз. Бирок айыгып кеткендер көп. Көбүнчөсү полиартрит, артрит, ушулардан айыккандар бар. Эми биздин колубузда эмес го, биз 50% жардам беребиз. 50% өздөрүнөн болот, 100% Алладан келет. Биз берген дары чөп
көпчөптөрдү толугу менен ичип, айткандай диеталарын кармап берсе, өтө жакшы жыйынтык келет. Мисалы үчүн бизде жанагы Жалал абадтан бир апа келген ашказан мененчи. Бул ашказанда бизде ысык муздагы ачка ток жүрүп атып, кызыл оңгөчтөн жоон эле ичейге чейин былжырлар азайып кетет экен да. Анан баягы ашказан өйүтүп оорутуп, өсөртүп оорутуп, тамак иче албай, куулгутуп, кускусу келип, ошондой болуп апа бир ооруп келген. Катуу ооруп, кебитеси да бир келишип, арыктап калган да. Келгенден кийин лечение алып кетти, 40 күн ичинде 3 килограмм кошуп келген. 5 килограммга чейин кошуп келген да. Өтө сонун болуп калган толуп. Мен эми баардыгына эле жардам берем деп айта албайм. Анткени бизде органдарды эле дарылап бере алабыз. Бул немелерди эле, сөөк ооруну карай албайм. Анан эми бул Алланын колунда го, Алла Таала кааласа, жаман оорудан деле айыгып кеткендер бар. Келгендер бир көрүнүп көрсө, тамырын кармап көрүп, колуман келет же келбейт деп айтам. Суусундуктарды жолдошум айтып берсин, анткени суусундуктарды чого жасайбыз да. Бул жакта жанагы неменики бар жол тиги. Настойка таттуу неменики. Бул настойка 32 түрлүү чөптүн маңызына спиртке салып маңызын чыгарабыз. Бул аябай эффективный настойка. Бул көп ооруларга аябай жардам берип атат. Жөтөлгө, жанагындай жүрөк ооругандар, даже простата эркектин жанагы күч кубатына дагы жардам берет экен. Анткени алып ичкендер ошол результаттарын айтып келип атат да. Мен ошолордон билип атам да. Жакшы көп ооруларга аябай пайдасы тип атат. Моорекил болсо солодки дагы ошо дары чөптөр менен жалбыз дагы ушундай көп нерсе кошуп жасайбыз. Бул жөтөлгө жана көк жөтөл болуп такыр айыга албай аткандарга иммунитет көтөрөт. Бул аябайчы. Иммунитетти, адамдын иммунитетин аябай нормага алып келет да. Кан басымдуулугун нормага алып келет. Дагы көп ушундай ооруларга жардам берип атат да. Бул суусундуктардан, настойкалардан ушундай болуп атат. Анан дагы келинчегим бияктан настойкаларды дагы чыгарды чөптүн маңыздарынан. Буларды азыр өзү айтып берсин. Жаңы ушу чыгарып атат ушуну. Бул суусундук мен баягы неме кылып жүрбөймүн, муну теги спиртке көп чөптөрдү баягы суу менен коюп койсоң ачып кетет да. Баягы кармап бере албайт. Спирт кармап турат. Дарычылыгын баягы ачытып ийбеси үчүн немесин кармайт. Мында болсо жөнөкөй эле чай чөп. Түрдүү чөптөрдүн чайы бул нерв сосуддарды расширять этет. Андан кийин баягы бизде азыр көп жаштар энергетик ичип атышат. Суусундук катарычы бул энергия берет адамга, күч кубатты берет, суусундук кандырат. Анан азыр суусундуктардын түрүн чыгып, бөйрөктөрдү талкалап атышат, ашказанды талкалап атат, боору талкалап атат. Муну каалашынча алып ичкенге бул суусундук катары чай чыгардым да бул. Эми көбүнчө муну муздак жерге сакташ керек болот. Бул эми муну сактаганчакты ичип бүтөсүң да. Сакталбайт деле мындай бат ичилип бүтөт турчу чай чөп. Көпкө сактала албайт, анткени бул ачып кетет да чөптүн немесичи. Бирок бул бузулуп калганчакты адам ичип бүтөт. Анткени муну өзүм берем. Ичкенден кийин адамдар бизде лечениядан кийин суусашат, баягы шалдырашат, ошого бул күч кубат берет. Анан көбүнчө жана бизде жанагы немеде иштеген балдар бар да, жана интернетте отурушкан, жанагы компьютерде отургандар нервтер чарчап, уйкулар келип, жана энергетиктерди ичип алып бөйрөгүбүз ооруду, башыбыз ооруду. Көп жаш балдар келишет да азыр. Уйкусунан чарчап атабыз, кофе ичебиз деп, жана ошолорго мен литр кылып куюп берем, барып алып ичишет. Жок калды деп кайра келишет, бат-баттан элечи, анан холодильникке сактап алышат. Эффекти кандай болот? Бул ошо ичкенде эле сразу жардам берет. Сразу эле. Жанагы энергетик ичкенде деле сразу серип калып атышпайбы? Уйкулар ачылып, бодрый болупчу. Бул ошондой эле дозада берет. Бул болсо миң даба. Бул атам чыгарган дары, бул миң даба. Мунун этикеткалары бар, бирок биз муну неме кыла элекпиз. Эми мындай сатыкка чыгарып неме кылбагандан кийин өзүбүз колдонуп, баягы айыгып кеткендер алып кетип жүрүшөт да. Бул миң ооруга даба. Биринчиден иммунитетти көтөрөт, экинчиден неме кылат? Адамдагы недостатоктарды толуктап берет.
немеге миңорга да сахарга да жакшы жардам берип жүрөт. Андан кийин могул ашказанга жаңы чыгардым. Анткени ашказан оорулары көп болуп жүрөт, тамырлар бар ичинде. Мекер деген тамырды мындай кургак жеп жүрүшөт да көбүнчөсү. Мен ошо мекер деген тамырды кошуп, дагы 3-4 тамыр кошуп ачытып берип атам да. Бул уйдун сүтүнө мурда илгери миң эметиги уй кымыз деген кымыз болгон да, ошо уйдун сүтүнө ачытылат. Бул дагы ошо ашказанга. Бул тамыр болсо жанакы женскийде полип, ириң, ириң деп гнойнылар болот да, ошол иринге, немелерге жакшы жардам берет да. Бул гайморитке бул көп жылдан бери жасап келебиз. Бул көп адамга жакшы жардам берген. Мурдунан немелери чыкпай, аябай ириң кандын баарын высасывать этип чыгат. Бул сатып алса эле же башка кошумча? Жок, ушуну эле сатып алат. Мурдуна тамчылатат, бирден экиден тамчы, ушунун процедурасы бар. Муну канча убакыт тамызат, канча убакытта метет. Ошол эле сонун жакшы жардам берет. Даже 3 тамызганда айыгып кеткендер бар. Бул болсо простатаныкы жанагы табарыска жаба турган. Бул муун оорунуку сууга өткөнгө сыйпай турчу маздар. Маздарды, дарыларды бүт өзүбүз жасап, өзүбүз чыгарабыз. Мен келгениме 2 күн болду. 2 күндө эле результатын сезе баштадык. Аябай жакты бул жерге келгенибиз. Ушу алыстан келсек дагы шүгүр деп, ушу сезимдин менетин ойлоп ыраазы болуп атабыз. Жакшы бизди принимать этти, жакшы карады, банналарына түшүрүп, жакшы карап, бизди 2 күндө эле оңолтуп койду. Аябай ыраазы болуп атабыз жолдош экөөнө. Ыраазыбыз бул жерге келгенибиз, кадамыбызга да ыраазыбыз. Жакшы болуп, берген жакшы сезип калдым. Ооба, чындап сүйлөп атам. Чындап жакшы болдук. Мына эжеми ала келдим эле, эжемем сонун болдум деп жаркырап отурат. Каяктан келдиңиз? Биз Жалал-Абадтан келдик. Эмнеңиз ооруйт эле? Кантип? Мен инсулин алганмын. Эми сезилет да, мен мунду дары ичип жүрүп, анан ушу чөп менен дарылаганды көрөйүнчү деп ушу кызды YouTube'тен көрүп калдым. Анан телефонун издеп таап, чыксак эле калып калды. Аябай жакшы принимать этти бизди, мага сүйлөп. Анан ошондо эле жагып калды бул сүйлөгөн эле. Бунда иш көп экен, бул чөп менен дарылайт экен деп эми чөптөргө өтө баштадык да. Биз дарыдан ушунун таасири көптөйт деп ойлонуп келген жайыбыз. Бирок таасири өттү. Ыраазы болдук. Чөбүн мен 1 ай мурда келип алып кеткенмин. Иштим, ыраазы болуп анан келдик да кайтып. Бизге таасири тиеткен деп келдик. Таасир тийди, тийбейт эмес, тийди. Элдер келгиле, ушу сезим келимдин, жолдош экөөнүн менети аябай бизге жакты, келгиле, көрүнгүлө. Ушулардын менетине жараша эмгегине баалап биз ушуга каалоолорду айтабыз. Ушул үй бүлөдө бактылуулук болсун, элдерге жардамы тийген неме болсун. Келдик, условиясы нормаль жакты бизге. Врачтарга көрүндүм, курортторго бардым, мынабу немеде 6 жылдан бери ошол жакта дарыландым. Убактылуу болду да. Анан буну ушу сиңдим айтып калды. Мына келгениме 2 күн болдубу? Мен кадимкидей жакшы болуп атам, мына тердеп атам. Мен буту колум устап, сууктан ооруйт элем. 2 күндө мага таасир эткен, мен чоң сыймыктан отурам. Мына путум жакшы болуп атат, белим жакшы болуп атат, тердебейт элем, тердеп атам муну деп. Рахмат ушуларга. Алла шифасын берсин бардык элге. Мен ушуларга рахмат айтам, ыраазычылык билдирем. Жалал-Абадтан келдим. Экөөбүз бир жерден келдик. Ошол немеден больницага жатам, кайра жатсам эле бир 5-10 күнөн эле баягы акыбалыма түшүп, давлением көтөрүлө берет эле. Анан мына бүтүктү көрүп отуруп эле анан ушу сезим кызым көрүнүп калды. Анан ушудан эле сүйлөшүп, эмне кылсам, менен чалсам, телефондоруна чейин бар экен. Көрүп эле анан чалдым. Кызым жакшысыңбы? Сен каердесиң десем, эжемен паланча жерден демди айтты. Неме кылсам, мен барсам кабыл аласың десем, жүдө кабыл алам десе, келе бериң деп ошону айтты. Мен өзүм Алабукадан келдим. Анан келгениме 2 күн болду, давлением көтөрүлүп келди эле. Анан бери келгенден битте нойга түштү, бир дайпар ичирди, сразу түштү да. Анан өзүмө мындай жакшы сезип калдым. Жакшы экен. Жакшы үй бүлө экен, жакшы экен булар. Мындай адамга сөздөрү ham жагымталдуу экен. Адамдын детип ички демесин тартып сүйлөшөт экен.
Şu köy жақсы, şu mehnetleri kaytıp elдің керегine жараған жақсы dərgər болып жүрüше берсин. Şu gelgen adamlarda alıstan көп келишет бизге. Кыргызстандан, Баткен тараптан, Ош, Жалал Абадтан, алыс жерден келгендерге келгенде шарт болсун деп ушундай жатаканасын куруп бердим. Келгендер ушу көрдүңүздөр, үй жылуу. Бардык шарты менен жасап бердим. Полдан бери жылууладым, потологу баарын жылуулап, шартын түзүп бердим да. Анан биякта аба тазалай турган вытяжкаларынан бери коюп бердим. Эшке чыкпагандай бу жерге сан үзүлдөрүн коюп бердим. Туалетке эшке чыкпайт, бу жерде болот баары. Бу жерден жуунушат, жылуу. Анан процедура мына ушул жерден башталып, ушул жерден болот да процедура. Ушул жерден дарыланат. Азыр процедураны келинчегим азыр айтып берет. Кандай кылып дарылайт экенин калаган түшүндүрүп берсин, Пока ушундай эле кургак отура берсин. Бул жерде жанагы көбүнчө жана биз башынан аягына чейин лечение кылабыз деп атпайбызбы? Көп нерсе сууга өткөндүн баардыгы ушу тер аркылуу чыгат да. Бул жерге отургузуп биз 3 күн тердетебиз. Ошол 3 күнкү тердеткенибиз 15 күнгө чейин тердетет. Болгон сууктун баары чыгат. Көбүнчө жел кабыздарга да өтө жакшы, шишиктерге жакшы. Анан жанагы көбүнчөсү коркушат да, бул ызык да. Медицина боюнча жанагы бөйрөктөргө, боорго, жүрөккө ызык болбойт да, негизи медицина боюнча. А бул жерде кургак ызык жок. Чөптүн буусуна, мисалы үчүн мындай кылып жабабыз. Эми үйдөн деле ыкчам сугачы жуунушат да, туурабы? Ыкчам сууга жуунат, ошондой сыяктуу эле отургузабыз. Чечинип отурат го. Чечинип отурат, азыр телевидение үчүн ушундай болуп атат деп. Ооба. Азыр багы көргөзүү бериш үчүн эле мен багы отургузуп, кийимчен отургузуп атам. Атак мындай чечинип, бүт бардык кийимдерин чечип отурушат. Бияктан бетин ачып коебуз. Багы ошон үчүн багы бетин ачпасак давление көтөрүлүп неме болуп калат. Бул жерде жөнөкөй суу менен эле бууланбайт. Бул жерде чөп кайнап турат. Bir 3-4 tür çöp, murda bir çöp menen buğulasak, azır 3-4 tür çöp menen buğulayбыз. Muну açıp çöptün buğusuna oturguzabız. Anan çöptün buğusuna birinci günü 10-15 minut oturat. Ekinci günü olsa 25-30'ga çeyin barat. Üçüncü günü yarım saatga çeyin, 35'ge çeyin barat. Biyaktan çıkarıp, bu yerde oturdu da 15 minut oturgandan keyin çıkarıp, кичинекей жаш баладай кылып бул жак-жакка бул эми могу парда отурганда барго жөн эле отура бербейт, анткени давление көтөрүлүп кетпеш үчүн, жүрөгү лакылдап кетпеш үчүн чөп чайлар берилип турат. Өзүбүз ичирип турабыз. Анан давлениясын карап, багы баштан билинет да, давление көтөрүлүп баратканда акырын чыгарабыз. Өтө деле көтөрүлбөйт, дарт көтөрөт, эме тиги бүт неменин баарын неме кылат да. Келиңиз. Андан кейін бияққа шығып, түз эле бияққа жатат. Кичинекей баладай кылып оройбуз. Бул жерден биринчи тер алынды да, экинчи тер бул жерден алынат. Кичинекей баладай болуп оролот. Мындай кылып ороп коебуз. Бул жерде 10-15 минутта жатат. Бияктан да тер чыгат. Бул жерден экинчи тер алындыбы, анан тияктан үчүнчү тер уже башталат. Тердей беришет. 3 күнгө ушул жердеги процедура 15 күнгө чейин тердетет. Тер аркылуу көп нерсе чыгат. Тердебесең өтө жаман нерсе да, тердебегенде оорулар чыкпай калат. Келиңиз. Болду. Все, бул жерден ошол пардан чыккандан кийин денесине полный мазьдар сыйпалат. Женский походу дарылап кетем, маткасын көтөрөм, ашказанын көтөрөм, бөйрөгүн көтөрөм. Бул жерде комплексный лечение. 3 күн наружный тазалап алабыз, башынан аягына чейин. Андан кийин 3 ай внутренний тазаланат. Келгендин баарын эле ошо курс лечение алгыла. Бирден экиден дары чөп сатып алсаңар, жөн эле мисалы үчүн өзүңөрдүн эмгегиңер кетип калат. Лечение кыла турган болсок, курс лечения бүт бардык ошонун ичинде, комплексный органдар бүт дарыланып калат. Кекиртектен көтөнчүчкө чейин внутренныйда дарыланат да. Анан бизге результат келет.
биринчи келгенде тамырларын кармап көрүп, ошо тамыр аркылуу багы кайсы жери ооруп атат, эмне болуп атат, ошол органдарын билип алып, тартым билип алып туруп, ошого жараша лечение кылабыз да. Келгенде мисалы үчүн байкенин тамырын кармаганда боору көп, уйку эси көптүр деле. Биз азыр бир күн, бүгүн экинчи процедура өттү. Экинчи процедурадан кийинки кандын жүрүшүн, кан айлануу кандай өзгөрүү болду. Ошону көрөбүз да азыр. Мен бул жерден кармаган себеби бул жакта бөйрөк менен жүрөктүгү жатат да. Диализди да ушул жака көбүнчө коюшат, аппараттычы. Жана баш оору, бел оору, ушул жана жүрөк оору бүт ушул бул немеден билинет. Жүрөк менен бөйрөктүн центральный каналынан билинет да. Анан мисалы үчүн азыр байкеникинде каналдарга дары куюлуп атат да, ошол себептен бөйрөктүкүнөн азыр давление берип турат. Анткени процедурада чөптөр мында обезболивающий жок, бул козгойт оорутат да, бир сыйра козголуп турат, тамырлар көп, кан коюлуп турат сиздики. Бооруңуз мурдагыдан дагы кичине чоңоюп калган, бирок бул болушу керек 2 күн, 2-3 күнгө. Уйку эс жакшы, ашказан. Белиңизди немелерин караш керек, нерв сосуд баштыкы, башкан тамырлар. Бул жерде өзүм мен билген эмесмин. Апам ошол жерге алып келгенбиз да, алып келген апамычы. Анан бу жерде ошо апам аркылуу келип көрүп, анан өзүбүз дарак берагын көрүп анан жагып калды өзүмө. Анан бул ошо эжеге дарыланып атабыз. Жакшы экен да, жакты, дарыланып атабыз. Анан ушундай чөп дарылар менен дарылайт экен, жакшы экен. Сиз өзүңүз пайдасын сезе алдыңызбы? Пайдасын сезип атам. Канча күндө сезе алдыңыз, башынан айтып берсеңиз. Бүгүн экинчи күн. Пайдасы билинет экен, мага жеңилдеп, өзүм мындай жакшы кармап калдым да. Ошо. Комплексине канча күн болот дарыланат кез? 3 күн бунусунда. Ошо өзү 3 күнгө лечение болот экен бу жерде. Бүгүн мына экинчи күн болду. Келгенимен ошо үйдөн келгениме азыр лечение кылып атканга 2 күн болду. Мурунку жүрүшүм менен азыркы жүрүшүмдүн айырмасы бар да, уже билинди мага. Кошулмалары эми көп нерсе бар, мен муну айтып бере албайм да бугачы. Буга көп нерсе кошуп берилет, кошулат, анан мунун жазалышы өтө кыйын. Өтө оор жазалат. 1-2 күндө эле жаза. Эффектиси өтө сонун эффекти. Бул деген простата менен ооруган эркектерге өтө чоң жардам берет. Канча ай дарылана алат? Бул 3 күн сыйпап дарылайбыз мунучу. Анан кийин табарска да куябыз, шприц аркылуу куябыз табарскачы. Ошондо бул даже 1 күндө эле жана эртең менен түнүккүсүн уктай албай теге туалетке эле бара берет го, ушул барбай калат. 4-5 жолу туалетке чыккан болсо, 1-2 эле чыгып калат. Анан 3-чү күн уже 1 эле чыгат, андан кийин чыкпай да калат. Бул простата эң жакшы жардам берет. Муну женскийге дагы колдонуп атат, келинчегинчи аялдарга дагы ошону колдонуп, тампондор да куюп атат. Бул аялдарга дагы өтө чоң эффект берип атат. Жанагындай жаман оорунун 2-чү, 3-чү, 4-чү стадия деп келип атат, кээ бир врачтар карабай койгон. Ошондон эле коюп сезим дарылап атат, аялдар, көп аялдар ошондон айыгып атат. Бул жаратка да жакшы. Бизде өтө жакшы майз да бул. Алып кетет, жана бүтпөй тиги жараттарды сразу айыктырат, күйүүгө жакшы жардам берет. Андан кийин күйүүгө жакшы жардам берет. Ошол простата менен ооругандар келип сезимге тамырын карматып аныктайбыз биринчичи. Чын эле простата менен ооруп атканын аныктап туруп, анан кийин мына ушул дары, могу простатанын дарысы ушул. Парга салабыз, чөптүн буусуна булайбыз. 15-20 мүнөт араң чыдашат ошол буусуначы, бирок аябай тердеп болгон сууктун баарын алып чыгат. Анткени чөптүн буусунда состав бар да, чөптүн дарын. Ошол термини чыгарат. Андан кийин ушул дарыны сүйкөйбүз, табарсагынан канал аркылуу дары куябыз. Астыңкы суставдын мазы, жанагы ак турат го. Ошол экени денесине полный сүйкөйбүз. Бул могу мазь. Могу мазь мынакей. Анан ушул аябай чоң жардам берип, жанагы балалуу болбой аткан дар айыгып, ошо балалуу болуп атат. Көп бизде андайча балалуу болгондор аябай көп. Простата болуп, балалуу болбой жүрүп, кийин бизге телефон чалып сүйүнчүлөп атышат. Уже боюнда болду келинчегимди кээде сүйүнчүлөп чалат магачы. Аке рахмат депчи. Мен кошумча неметип кетейин, тиги негизи бир эле адамдан зависит этпейт. Эгерде балалуу болом дей турган болсо, өкө тең келиш керек. Анан бизде азыр
гормоналий нарушение болуп атат. Анткени бизде тамак аш бүт туура эмес, таза эмес, туура тамактануу жок да. Ошол себептен экөө тең бирдей келет. Анан мен маткасын кармап көрүп болот болбойт, баланын процентин көрүп, анан болот болбойт деп айтам. Бирок төрө көп, балалуу болгондор көп. Экөө тең бирдей аракет кылыш керек. Дары чөптөрдөн бул жерде бул ушу жанакыл неме сена жанакыл уйку эс жакшы иштебей калганда ичиле турчу неме бул чөп неме да ичегине багы уйку эсти иштетип боорду оңдоп анан ичти бошотуп ичти айдай турган неме сена деген чөп. Бул болсо бознач, бул бознач боорорго негизи бир эле чөп 3-4 жерге жакшы жардам берет. Анан боорору, уйку без, неме ашказан, өттөрдү жакшы иштетип берет. Булар дагы боормасына карап туруп бересиз. Мен бул дары чөптөрдү жөн эле бере бербейм. Анткени тамырын кармап, ошол адамдын баягы күч кубатына канчалык дозада ичсе болот. Мисалы үчүн кээ бирөө көбүрөөк ичет, кээ бирөө азыраак ичет. Ошол дозаларына жараша берилет чөптөр. Бул болсо арка роту, бул арка роту илгери ата бабаларыбыз жана чайга салып, баягы өздөрүнө күч кубат бериш үчүн ичип келишкен да. Бул нерв сосудтарды расширять эте турган, канды айланта турган жакшы тамыр. Муну өтө кайнатып, коюлтуп туруп ичсе, простатага жакшы жардам берет. Бул болсо мекер, ошол мекер деген тамырды быйыл билдим да, мен мурда бул тамыр мен күнүгө бизде өзгөрүү болот да. Билгенден билелеген көп, дагы көп нерсени өздөштүрөсүң да, бара-барачы. Анан бул тамырды бир ата келген ошол немеден Жалал тараптан. Ошол ата бир байке ошол тамырды майдалап порошок кылып жеген экен да. Өпкөсү рак болуп өлөт деген байке экен. Ошундан жеп атып айыгып кеткен экен да. Бул кызыл өңгөчтөн көтөн чучка чейинки жараларга өтө жакшы жардам берет экен. Биз ушуну ошо 1 жылдан бери мен колдонуп келдим, Кудайга шүгүр жакшы жардам берип атат. Бул солодкини баары эле билсе керек, баарыбыз көбүнчөсү билгендер болсо колдонушат бул солодкини. Жөтөлгө жакшы, бул солодкиден дагы эме эле жолдошум айта кетти го, настойка чыгарабыз деп. Бизде быйыл көбүнчө жанагы бир аз грипп болуп эле оорусаң жөтөлүң 1 ай 1,5 айга чейин созулуп атат. Ал бара-бара дагы хронический немеге түшүп кетип атат, баягы тамаккачы. Вот ошолорго өтө жакшы жардам берет. Бул стея деген чөп, бул тоже Кытайдан келет, бул сахардыкы. Көптөн бери келбей алган, азыр келип атат бизгечи. Эми биздин өзүбүз терген чөптөр бар, бизде жок чөптөр бар, башка жактан, башка мамлекеттен келе турган чөптөр бар. Ошолорду аралаштырып туруп анан дарылайбыз. Бул сахарга кадимки жана инсулиндей жардам берет. Астрагаль, бул астрагаль интернетте дагы бар, мунун китепте дагы бар, өтө чоң свойствосы бар эркектерге. Аялдарга деле бөйрөктү өтө жакшы иштетет. Көбүнчө жана кератин, гемодиализ дегилер ичсе мочегонный болуп жакшы жардам берет. Ромашка, бул ромашканы ичеги ооруларга колдонуп келем. Жанакыл жууп компресс кыла тургандарга колдонуп келем. Дагы чөптөрүм бар болчу, неме кыла алган жокмун, бирок дагы көп дары чөптөр бар. Бул биз көбүнчө мондай порошок кылып, дагы муну кандай кылсак болот, кандай кылсак да жеңил деңгээлде болот деп чөптөрдү порошок кылып көргөнбүз. Сары чай чөп, бул жанакыл канды суюлтат. Давленияны нормага алып келет. Жүрөктүн ритмин оңдойт, жакшы жардам берет. Все ошол чөптөр бар экен, ошондой чөптөр бар, дагы көп чөптөр бар. Эми ошол дары чөптөрдү туура колдонсок, өзүбүздүн колубузда бар нерсени барктап алсак, биз багы ден соолугубуз чын болсо көп дагы өмүрүбүз узарат деген ойдомун. Алла Таала организмди, биздин денебизди бизге аманат кылып берген. Аманатка кыянат кылбай, жакшы өзүбүзгө дагы камкор кылып, дагы изилденип, бул жеке эле бизге эмес, башка адамдарга дагы неме болот да. Тиешелүү да, эми алар деле ушундай дары чөптөрдү ичсе, бардыгына эле мен оорубай жакшы жүрсө деп тилейт элем. Бул эми дарыгерчилик кесипти аркалагандан кийин мунун аягына чыгыш керек экен. Ар бир адамдын ден соолугу бул оюнчук нерсе эмес.
Анан кийин ушул дары болот деп эле билбеген чөптү бере берген дагы болбойт. Ошон үчүн муну баарын аныктап, канча деңгээлде жанагы состояниясына карап, ошол чөптү берсек ошонун ден соолугу көтөрүлө албайбы, канча дозада бериш керек, ошонун баарын аныктайбыз. Бул өтө эле оор нерсе да. Адам ден соолугуна жооп бере турган бул өтө оор нерсе. Анан кийин ошонун баардыгын ошо кылдаттык менен ошо мамиле кылабыз. Көп ошо дарыларды испытание кылабыз. Өзүм ичип ошо испытание кылам, ошо көп жасалганда. Биринчи очередь өзүм ичип көрөм. Кандай действие болот, кандай болот. Бул анан кийин ошого жараша анан келчем айтам, моундай болот экен депчи. Анан ошого жараша анан келген оорулууларга аныкталгандан кийин ошондон берип көрөбүз. Анан ошо менен анан жылыштар болот, жакшы мындай сакаюулар болот да, айтканча анан ошондон анан моуну мондаса болот экен деп анан кийин дагы ошондой жаңы ачыштар ошондой. Муну көбүнчө чөптөрдү нарынан, көл тараптан, чүймү, суусамыр тараптан алабыз көбүнчө чөптөрдүчү. Келчем экөөбүз тоолорду катырып жайкасаң ошо дары чөптөрдү терип өзүбүз кургата алабыз да. Өз бышкан учурунда алыш керек. Баягы дарычылык касиети болуп калган кезде алыш керек да. Ошол убакыттарын болжоп барып анан кийин терип муну көлөкө жерде корготабыз. Мунун да процесстери өтө оор да, жасашчы. Тамыр чөптөрдү каяктан билип калгансыз? Тоолордо жолдошуңуз жүрүп алып берип турбайсызбы? Ооба, бул эми дары чөптөрдү мен бул бала чагымдан 3 жашыман бери атамдын жанында чоңойдум да. 3 жашыман бери эле атам менин дары чөп берем. Атаңыз элдик дарыгер. Атам да элдик дарыгери, Көбөков Султек деп нарында 84-кө келди, Кудайга шүгүр, ден соолугу үчүн. Ошол атамдын эмгеги ушул жерде көп нерсенин баары тең ошол киши үйрөткөн да. Могу тамырды могул убакыт алсаңар болот деп баягы бизге багыт көрсөткөн ошол киши. Ошол кишинин эмгеги өтө чоң да. Биздин кыргыз элибизге дагы ал кишинин эмгеги өтө чоң. Кантип тамыр кармап калдыңыз? Бул тамыр кармаганды негизи баштап көп көңүл бурчу эмесмин. Тамыр кармаганды мен өзүм өздөштүрдүм. Бул Алладан келген бир касиет болду. Негизи бул жолго мен түшпөйм деп мындай арсар жүрчүмүн. Жаш болсом деп мындай көп маани берчү эмесмин. Мамам бар кезде да, анан мамам каза болгондон кийин бул эми уламдан улам эгер кызыгып кирсең, баягы ар бир нерсеге маани берсең, ошол нерсе чоң эле нерсеге айланат экен да. Мен ошол тамырды өзүм өздөштүрдүм. Анан атам дагы биринчисинде кармаганды үйрөтүп, терини ачытып, чекедеги тамырды бастырып көрүп, бил бул тамыр биякта жатат деп ушундай кылчу. Анан ошол эң башкысын атам үйрөттү, андан кийин көбүнчөсүн өзүм өздөштүрүп алдым.